Kutman geç, salamatсыздарбы, биздин катталуучулар. Адаттагыдай биз bir аптада bir боло турган, сиздер менен түз эфир аркылуу боло турган суроо жоопту баштамакчыбыз. Учурдан пайдаланып, мен биздин элибизге ынтымак, ден соолук, биримдик жана мекенибизде тынчтык болгонун кааламакчымын. Бүгүн сиздер менен адаттагыдай эле оорулар жөнүндө суроо жоопторго жооп бермекчимин. Жана бүгүн сиздерге неврологиялык оорулардын арасынан эң көп кездешкен эпилепсия оорусу боюнча сиздерге маалымат бермекчимин. Эпилепсия оорусу бул эмне деген оору деп сураганда мындай айтмакчымын. Бул деген эпилепсия оорусу бул капыстан, күтүүсүздөн, организмден тырышып калуу, приступ болуп тырышып калуусу бул эпилепсия оорусу болуп эсептелет. Бул оору менен айрыкча бул оору менен жаш балдар, чоң адамдар жана эркек аялдар бардыгы жабыркап ооруп келишет. Акыркы убактарда балдардын арасында дагы бул оору аябагандай көп кездешип жатат. Ал эми бул оорунун пайда болуу себептерин изилдеп келсек, бул ооруда эки чоң бир көйгөй эки себеп бар. Биринчиси бул органикалык жана органикалык эмес жабырлануунун аркасынан келип чыгат. Органикалык деген бул мисалы үчүн бул жерде биринчи эгерде жаш баланын, наристенин баш мээсинде өөрчүп өлүгүүсү толук болбой калган убакта, ошол убакта пайда болушу мүмкүн. Ал деген МРТ аркылуу, энцефалограмма аркылуу такталып дарт коюлат диагноз. Ал эми экинчи көйгөй бул чоң адамдарда көбүрөөк кездешмекчи. Чоң адамдарда бул биринчи мисалы үчүн опухоли головного мозга, баш мээсин шишик болгондо, последствия инсульта, инсульттан кийинки анын калып калган таасири, наркологиялык көз карандыдан кийин, алкоголизм менен жабыркаган адамдарда пайда болушу мүмкүн. Ошондой эле черепно-мозговая травма дейбиз, травмадан кийин да пайда болушу мүмкүн. Жана ошондой эле нейроинфекция деп аталат. Бул менингоэнцефалит, энцефалиттер ушул сыяктуу дагы нерв ооруларындагы жугуштуу оорулардын жукканда ошондо дагы бул оорунун пайда болуп чыгышы мүмкүн. Ошондой эле бул жерде бүгүн сиздерге мен кыскача маалымат бермекчимин. Бул оорунун пайда болгон себептерин айттык. Бул органикалык жана органикалык эмес болуп бөлүнөт. Ал эми себептерин дагы айттык. Анан бул оорунун белгилерин бардыгыбыз жакшы билебиз. Бул ооруда вот айтабыз среди полного здоровья дейбиз, внезапная потеря сознания. Капыстан эле, күтүүсүздөн эле ошол бейтап аң сезимин жоготуп, жоготкон акыбалда болот. Бул биринчи белгиси. Ал эми ошого чейин приступ болгонго чейин ал шалдырап, слабость деп аябагандай катуу бир шалдырап, мындай чарчаган сыяктуу болот. Ошол убакта адамда бир коркуу сезимдер пайда болуп, көздөр алаңдаган ушундай бир тревожный состояние пайда болуп калат пациентте. Анан бир убактылуу бир убакта ошол өзүн жоготуп, жыгылып калган акыбалда болот. Албетте өзүн мындай билбей калат. Анан башы чалкалап, тилинен көбөктөр чыгып, тилин тиштеген акыбалда болуп калат. Ушундай бир белгилери бар эпилепсиянын. Ал эми биз үй шартында ушул эпилепсия оорусуна кандай жардам беребиз деген да бул жерде чоң бир маселе турат. Ошону айтмакчыбыз. Анан дагы бул жерде белгилерге кетип жиберсе, балдардын, жаш балдардын арасында фибрильные судороги деген дагы бул ошо эпилепсиянын бир түрүнө кирет. Бул деген ситуационно обусловлен деп коет. Эгерде кичинекей бала кандайдыр бир вирустук оору менен ооруган убакта, ошол убакта дене табы көтөрүлүп 38ден ашканга чейин, 38ден ашкандан кийин эле кээдик балдарда ушундай фибрильные судороги деп бир кратковременная потеря сознания болуп, бир 5 мүнөткө чейин бала эсин жоготуп, ушул приступка кабыл алат. Бирок балдардыкы, жаш балдардыкы бул деген благоприятный прогноз деп коебуз. Бала чоңоюп, иммундук системасы көтөрүлүп жетишкен сайын бул оору акырындап өзү мындай айыгуу калыбына келип калат. Ал эми чоң адамдардыкы бул өнөкөт ооруга айланып кетет, албетте чоңдордуку. Ал эми ушул оорунун үй шартында биз кандай жардам беребиз деген бир
суроо болот да. Үй шартында биз кандай жардам беребиз? Биринчи кезекте биз эгерде ошол биздин жаныбызда бир же көчөдө, же транспортто, же бир коомдук жайларда, же өзүбүздүн иштеген жерибизде бир ошондой бир пациенттин жанында болуп калган убакта бир бейтапта ошондой бир көрүнүштү көрүп калсак, биз биринчи эмне кылабыз? Биринчи ситуацияны колго алабыз, мындай деп паникага алдырбайбыз. Ошол пациентти, бейтапты биринчи кезекте биз кийимдерин бошотуп, анан мынакей сүрөттөн көрүп тургандай эле мынакей кырынан жаткырабыз, вот кырынан жаткырып, анан башына жастыкча үйдө болсо, көчөдө болсо ошол кийимдин курткасын, адамдын кийимдеринен шарф, айтор сумка, айтор эмне болсо ошону адамдын башына коебуз дагы. Бул убакта ушул пациент өзүнүн шилекейине какабасын. Ошол шилекей аркылуу дем алуу жолдору жабылбасын деген максатта биз ушундай кырынан жаткырабыз. Ушул убакта пациент анан мындай дем алганы бир свободный болот дагы, дем алуу жолдору жабылбайт. Анан албетте вот көйнөктөрүн, жакаларын бошотобуз, ремендерин бошотуп коебуз да ушул пациенттерге ушундай убактарда. Анан тез жардамды чакырганга аракет кылабыз, эгерде ушул приступ 5 мүнөттөн ашып кетсе. 5 мүнөткө чейин болсо, анда бул приступ өзү акырындап анан пациент өзүнө келип калган учурлар болот. Бул биздин эч кандай, мисалы үчүн бизде мындай адамдар паникага алышат дагы көпчүлүк убактарда оозуна кашык салып, тилин тиштебесин деп колундагы тилине салып, тилин тартуу, ушундай бир акыбалдарга алып келет. Бул деген туура эмес. Жардам берүү, ал эч кандай биз пациентке жардам бере алган жокпуз. Тескерисинче биз ага зыян келтирүү менен өзүбүзгө да зыян келип алышыбыз мүмкүн. Анан дагы бир айтчу нерсе, ошол приступ кармаган убакта биз жаткан ошол адамдын айлана чөйрөсүн карайбыз. Ошол адамга зыян тие турган эч нерсе жокпу деген максатта. Мисалы үчүн ошол пациенттин жанында идиш аяк, острый предметтер, же болбосо бир мындай кышкы убактарда обогревательдер, же бир башка нерсе ушул адамга, ушул пациентке зыяны тийбей турган нерсе жокпу деп ошол дагы оорулуунун айланасын карап коебуз. Ошону дагы биз эске салып карап коебуз. Анан башка паника калтырбай, эгерде өзүнүн жанында дарысы болсо, ошону контролдоп ичкенин контролдоп коебуз. Анан 5 мүнөттөн ашып кеткен убакта биз албетте тез жардамды чакырабыз. Сиздерге ошол эпилепсия боюнча мен үй шартында кандай жардам беребиз деп ошол жөнүндө мындай кыскача гана маалымат бердим. Суроолорду дагы күтө беребиз. Суроолор болсо бериңиздер. Ал эми суроолор түшүп жатат. Суроолорду: эже, саламатсызбы? Муун ооруга дарылар барбы? Мисалы артрит, полиартритке дейт. Албетте, саламатчылык, Миргүл, бизде муун ооруларга дарылар бар. Албетте, муун ооруларынын булар көбүнчө мындай артрит, полиартрит, артроз деп коебуз. Ревматоидный артрит дегендер бар. Булар дагы аутоиммунный ооруга кирет. Аларга биздин эң жакшы дарылаганга биздин дарыларыбыз бар. Аларга биз өзүбүздүн баягы витаминдик бомба болгон дарыбызды беребиз дагы. Андан сырткары бизде эң жакшы болгон бизде мынакей хельба деген ушул хельба дарысын кошобуз витаминдик бомбага, комплекске. Андан сырткары бизде мынакей сон болгон компресс бар. Муун ооруларына компресс бар. Кайда жүрөт компресс берсеңиз? Компресс бар. Андан сырткары мынакей кунжут майы бар. Составында кальций болгон, кальций, фосфор бар. Ушуну беребиз. Жана бизде сон болгон страусиный майы бар. Ушул дагы муун ооруларына жакшы жардам берет. Жана ошондой эле бизде хиджама аркылуу дагы биз жакшы жардам бере алабыз. Саламатсызбы? Чачка дары барбы дейт. Чачка дары бар бизде. Чачка дары бар бизде мынакей кыст майынын экинчи майы бар, номер деген. Ушуну биз чачка массаж кылуу аркылуу, чачтын түбүнө массаж кылып ушул майды. Андан сырткары жана айткандай эле витаминдик комплексти беребиз. Организмдин толук бойдон тазалоо максатында жана организмге макро микроэлементтерди толуктоо максатында пакет бир витаминдик комплекс менен чогуу
жанагы биздин майыбызды ушуну чачка сүйкөп, андан сырткары бизде сорун болгон аябагандай самындар бар. Анын бардыгы натуралдык, составы ушул кара зире, кысталкинди жана башка дарыларды камтыган бизде чөптөн жасалган майлар бар, самындар бар. Ошо самындар менен дагы чачыңызды жууп колдонсоңуз болот. Ассаламу алейкум. Эрозияга, воспалениеге дары барбы дейт. Валейкум ассалам. Бермет деген биздин угуш экен. Бизде эрозияга каршы эң жакшы сондарыбыз бар. Бизде ал ошол мынакей масло кыстын биринчиси бар. Бул деген эки болсо, бизде ушунун биринчи болгон тампон түрүндө жакшы болгон бизде гинекологиялык көйгөйлөргө жардам бере турган бизде дарылар бар. Менде бир гана менструация болгондо эпилепсия болот, дабасы барбы дейт. Менструация болгондо бул эч кандай менструация менен эпилепсия экөөнүндай байланышы болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн бир гормоналдык сизде бир өзгөрүү болушу мүмкүн. Ошондуктан биринчи эгерде шаарда болсоңуз биздин клиникага келиңиз. Гинекологиялык жактан дагы карап көрүш керек. Анан бизде жакшы невролог бар, ал жагында карап көрүп, анан МРТ болсо анда карап көрүп, анан кийин сизге жардам берсек болот. Ошондо шаарга келсеңиз бизге келиңиз. Циститке дарылар барбы дейт. Цистит, эгерде сизде ошол табарсык боюнча көйгөй болсо, бизде уролог адисибиз бар. Келип кайрылыңыз. Ал урологдун кеңешин эгерде алганга убакыт жок болсо, анда телефон аркылуу байланышып, урологдон дагы сиз дагы адистен өзүңүз консультация алсаңыз болот. Депрессияга дары барбы дейт. Депрессия деген бул деген азыркы убакта аябагандай көп кездешип атат. Азыркы убакта, азыркы акыбалда. Албетте биздин эми клиника интегративдик клиника болгон үчүн бизде холистикалык метод менен биз иш алып барабыз. Башка клиникалардан айырмасы бизде ошондой башкача метод бар. Ал эми ошол сиздин депрессия деген көйгөйүңүздү ошол холистикалык метод аркылуу эң жакшы жыйынтыкка келсек болот. Себеби холистикалык методдо бизде азыркы заманбап медицина менен чогуу биз элдик медицинанын негизинде исламды алып, ошол менен чогуу чаралар иш алып барабыз. Бизге келиңиз, бизде сонун болгон методдор менен сизге жардам бергенге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум. Аллергияга эмне ичсе болот деп суроо бериптир. Бизде бир катталуучубуз. Аллергияга ичсе биринчи кезекте аллергиялык ооруларда биз албетте тамак аш рационго көңүл бурабыз. Кайсыл тамактан кийин, эмнеден кийин пайда болгонун билип алыш керек. Себеби жыттан да болушу мүмкүн, себеби тамак аштан болушу мүмкүн, дары-дармектен болушу мүмкүн. Ошон үчүн биринчи биз аллергологический тест деп ошол билип алсак жакшы болот. Себеби биринчи эмне себеп экенин билсек, анан андагы айыктырыш оңоюраак болот. А так эгерде мындай андайга убактым жок десеңиз, анда бизде эң жакшы тазалануу ыкмасы бар. Ал бизде соляная шахта деп туз шахтасы аркылуу, хиджама аркылуу жана биздин витаминдик комплекстер менен биз жардам бере алабыз. Азыркы көргөзгөн тампон менен колдонуп көрдүм. Бир жумада эле результат жакшы берди. Рахмат чоң. Аллах разы болсун сурайын дегеним, ошол дарыны боюнда барлар колдонсо болобу дейт. Бул азыркы жанагы айткан кыз биринчи тампон дегенди боюнда барларга колдонгонго убактылуу бул токтотулат. Себеби бунун составындагы кара зире кош бойлуу аялдарга убактылуу болгон токтотконго туура келет да. Ошондуктан төрөгөндөн кийин колдонсо болот. Бала 7 жашта. Косоглазияга кандай жол менен жардам бересиздер? Операция болгон, массаж алып жүрөбүз, бирок өзгөрүү жок дейт. Косоглазия жаш балдардыкы, кичинекей балдардыкы жанагы слабость деп коет, мындай булчуңдары слабый болгондон косоглазия пайда болот. Бирок 7 жашта болсо, значит бул баланын көйгөйү мындай орчундуу экен. Операция дагы болупсуздар, массаж алыпсыздар. Анда эгерде окулисттин жыйынтыгы болсо, ошол менен бизге келиңиздер.
Анан дагы байкап карап көрүп, биздин холистикалык ыкмат менен дагы аракет кылып көрөбүз. Дагы суроолор түшүп жатат. Пока суроолор түшө берсин, ага чейин дагы мен сизге айтып турайын. Ошол эпилепсияда биз өзүбүздүн практикабызда абдан бир жакшы жыйынтык алганбыз. Ошол кайсыл дары аркылуу биз жыйынтык алганбыз дегенге мен сизге айтып кетмекчи. Мынакей эпилепсия оорусунда мынакей хабур деген, кресталат деген биздин витаминдик комплекс бар. Ушунун составындагы макро микроэлементтер жана магний ушул нерв системасына эң жакшы таасир бермекчи. Двухсторонний аднексит деген диагнозга кандай дарыңар бар дейт. Бул дагы гинекологиялык оору экен. Ошондуктан бизге келиңиздер. Албетте бизде дарыларыбыз витаминдик комплекс бар. Аднексит деген значит бул жерде воспаление болуп жатат. Ошондуктан биз деген өзүбүздүн комплекс менен чогуу эле жана айткандай эле жана майды, биринчи майды тампон түрүндө сунуштасак болот. Анан толук маалымат алыш үчүн гинекологко келиңиз. Анан сиздин дагы анализдерди карап көрүп дагы жардам бергенге аракет кылабыз. Кандай кайталап кетиңизчи, кандай деп толук жазылбайыптыр. Суроолор да келип жатат. Суроолорго дагы балары боюнча дагы суроо аябай көп түшүп атат. Аны сиздер өзүңүздөргө биздин кыздар ага жооп берет. Ичеги тазалоого кандай дарылар бар деген суроо бар экен. Ичеги тазалоого бизде мынакей биринчи кезекте бизде мынакей оливка майы. Ушул тазалоонун эң биринчи этабы ушундан башталат. Оливка майын ичебиз. Андан сырткары мынакей кысталхинди бул деген өттү дагы айдайт, ичегини тазалайт, курттар тазалайт. Анан биздеги эң жакшы болгон мынакей сена американский деген сена жалбырагы ушул толук бойдон ичегини тазалап, ичегидеги микрофлоранын бардыгын нормага келтирет. Суставтарга лечение кыласыздарбы деп суроо бериптир. Суставтарга лечение албетте кылабыз. Аны мен жогоруда айтып кеттим. Дагы кайталап кетмекчибиз. Бизде сөөк муун ооруларына мынакей кунжут деген бизде май бар. Ушул майдын составында кальций бар, фосфор бар. Ошол аркылуу биз сөөктөрдү бекемдеп, андан сырткары бизде мынакей компресс бар для суставов деген. Ушул компресс менен биз жардам беребиз. Жана хиджама деген дагы бизде метод менен дагы жардам беребиз. Жаңы эле кирдим, тампон тууралуу айтып коесуздарбы кайталап дейт. Тампон тууралуу айтып койсом, мынакей бизде кыстын биринчи номери бар. Ошол май бул деген гинекологиялык жактан абдан сонун жардам берет. Себеби бунун составындагы натуралдык болгон биздин кара зире жана башка заттар ошол эрозияга, миомага жана гинекологиялык көптөгөн көйгөйлөргө жардам берет. Комплекс саламатсызбы? Комплекстүү дарылар жүргүзүп жатабыз. Пакет 1 жана пальма менен дейт. Иче бериңиздер, Аллахым шифасын берсин. Оливка майы менен демодикоз барлар ичсе болобу дейт. Албетте, оливка майы деген бул деген кан тамырды бекемдейт. Бул жерде ланолиновый деген май бар, ошол деген бекемдеп, андан сырткары бул тери ооруларына дагы сонун жардам берет. Кан тамыр аркылуу тазаланып жүргөндүктөн. Суроолор боюнча да суроолор түшүп жатат. Азыркы убакта көбүнчө мынакей балдар боюнча болуп жатат. Ошо балдарга биздин кыздар өздөрү биздин команда жооп берет. Эжеке, менин суроомо жооп берип коесуздарчы. Ичегим ооруп жатат, спазма болуп, белимен бери туташып, сиздерден кандай кеңеш ала алам дейт. Эми сиз деген аял киши экенсиз, ичиңиз ооруп жатса, мүмкүн сиздики азыркы убактагы ичеги оорулардын көйгөй болуп жаткандыр. Мүмкүн сизде гинекологиялык болуп жаткандыр. Мүмкүн сизде хирургиялык болуп жаткандыр. Ошондуктан сиз эртең бизге клиникага келиңиздер. Сизди чогуу гинеколог, терапевт жана хирургтар чогуу чаран көрүп, анан сиздин көйгөйүңүздөрдү тактап айтып беришет.
суроолор түшүп жатат. 2 жашар балага кандай витамин берсем болот дейт. 2 жаштагы балдарга биз витаминдик комплекс ошол пакет бирди сунуштамакчыбыз. Себеби ушул пакеттин бирдин составындагы натуралдык антибиотик, натуралдык вируска каршы болгон заттар баланын иммундук системасын көтөрүү менен чогуу эле баланын салмагын да кошот. Ошондой эле баланын сөөгүн өстүргөнгө, баланын жана бүт иммундук системасын көтөргөнгө жардам берет. Биздин жанагы витаминдик бомба деген биздин дарымдагыз балаңызга өзүнүн жашына ылайык берсеңиз болот жаш балдарга. Саламатсызбы? Өттөгү ташка дары барбы дейт. Өттөгү ташка бизге ал өттүн размери канча экенин карап көрүп билиш керек. Ошондуктан эгерде өттүн ташы размери чоңураак болсо, анда албетте хирургиялык жактан дагы жардам керек болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн размерин тактап билип, анан ошого карап биз сиздерге жооп берсек болот. Размерин толук бойдон айтсаңыз, канча экен, УЗИден эмне деп айтты, ошо боюнча дагы айтып коюңуз. Вес таштаганга дарыларыңыз барбы дейт. Вес таштаганга Гүлнур, бизде эң биринчи бизде Борбордук Азияда эмес, ушул чөлкөмдө жок болгон бизде Центр лечебного голодания деген бизде борбор бар. Ошол борборго келсеңиздер, бизде эң жакшы акыбалда тазалануу жүрүп, анан салмактагы таштап, ошондой эле дагы ден соолукту бекемдегенге дагы шарттар бар. Андан сырткары бизде жана айткандай эле биздин дарылар аркылуу дагы сена жалбыр аркылуу дагы тазаланып салмакты таштаса болот. Эң биринчиси Гүлнур, бул жерде өзүңүздүн тамак аш рационго көңүл буруңуз дагы, анан тамак аштан кант азыктарын, ун азыктарын алып коюшуңуз зарыл. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Кыстал хиндинин капсуласын ичип жатам. Балам 3 айлык эмизсем болобу дейт. Албетте, сиз ичиңиз, сиздин сүтүңүз аркылуу балага да барып, баланын дагы иммундук системасы көтөрүлмөкчү. Ошондуктан иче берсеңиз болот. Сиз 3 ай 6 айга чейин кыстал хиндин иче бериңиз. Холистикалык ыкма деген кандай ал деп суроо бериптир Гүлбара деген эжекебиз. Холистикалык ыкма деген бул деген азыркы убактагы мынакей заманбап медицина менен, мисалы үчүн бизге окшогон врачтар менен жана элдик медицинанын негизинде алган, исламды негизинде алган биздин молдо балдар чогуу биз чараны иш алып барабыз. Бул деген дене менен чогуу адамдын рухун дагы тазалоо деген. Адамдын рухун тазалап, ошол менен бирге денесин дагы чогуу карайбыз деген ыкманы жалпы мындай тилде сиздерге айтып кетмекчимин. Эгерде сиздерге бир мындай суроо болсо, түшүнбөгөн суроолор болсо, 0502 25 44 44 номерине чалып кайрылсаңыздар, биз сиздерге кенен маалымат бермекчибиз. Саламатсыздарбы? Кандай дары ичсе бойго бүтүрсө болот? Рахмат дейт. Бул жерде сиз эгерде шаарда болсоңуз, албетте келиңиз. Себеби сиздин биз гормоналдык фонду байкап карап көрүш керек. Кандай экенин жолдошуңуз менен чогуу келсеңиз андан жакшы болот. Анан бойго бүтүрө турган бизде жакшы бизде метод бар. Биздин гинекологдор абдан жакшы бир ушул жактан өздөрүнүн практика жүзүндө көрүп жатышат. Ошондуктан келип кайрылыңыз, биздин врачтар сиздерге жардам беришет. Анын үчүн сиз бул жака келип, анализдердин бардыгын берип, УЗИ маалыбат таза өткөрүп, анан кийин чогуу чаран анан бар тараптан жардам бергенге биз аракет кылабыз. Менин жоон ичегимден болуп жатат го дейт. Сиздин сайкал, сиздин сурооңуз толук бойдон жазылбай калыптыр. Бут Ошко филиал ачабыз деп жатат, элеңиздер ачтыңарбы дейт. Ошко филиал ачабыз деп жатабыз, бул жакын арада боло турган иш. Дагы бир айга жетпеген убакта, Кудай буйрса, Ошто ачылат, ага чейин дагы сиздерге информация, маалымат берилет. Бут ооруга кандай маждар бар деп суроо бериптир. Жана эле ошол суроого мен жооп бердим. Бут ооруга жана айткандай эле мынакей
Бизде сон болгон бизде мына компресс бар бут ооруга, бизде сон болгон кунжут майы бар. Жана ошондой эле бизде мынакей сон болгон бизде мындай болгон саросини деген дагы бизде майлар бар. Ассаламу алейкум, жолдошумдун бетине кызарып чыгып жатат. Бизде дерматолог врач бар. Келиңиз, карап көрүп, жардам берип, ошол көйгөйдү жардам беришет. Саламатсызбы? Менин кайнемдин кулагынын жанында бүдүр чыгыптыр. Ошол эч эле кетпей жатат, кайра чыгып жатат. Эмне кылса болот? Бир жолу кестиргенбиз, кайра дагы чыгып жатат. Эмне кылсак болот дейт. Бул жерде мүмкүн кайнеңиздин канында бир вирус болушу мүмкүн. Жана может быть бул жерде мындай бир лимфатикалык жактан да бир өзүнчө өзгөрүү болушу мүмкүн. Ошондуктан шаарда болсо келиңиздер. Бизде толук бойдон очищение жана тазалоо жана мындай айыктыруу максатында сон болгон бизде витаминдик комплекстер бар. Ошондуктан келиңиздер, жардам беребиз. Бул жерде бизде мындай бул жактан дагы жакшы интип алгандар көп. Ассаламу алейкум, биз боюнча көрүнсө примерно канча болот дейт. Ал финансовый жагын мен билбейм. Бизге кайрылып чалыңыздар. Биздин номер 502-254444, ошол боюнча маалымат алыңыздар. Менин боюмда болбой жатат. Эмне кылсам болот деп суроо бериптир. Мен жогоруда айттым, бизде ошол именно ошол бесплодие боюнча бизде абдан сонун бир ыкмалар бар. Себеби жана мен айткан жана холистикалык ыкма менен бизде абдан сонун бир жыйынтык алып жатат. Ошондуктан бизге келип кайрылыңыз. Жолдошуңуз менен келсеңиз абдан жакшы болот. Жыйынтык алып эртерээк ошол сиздин көйгөй чечкенге ошондуктан келиңиздер. Гинекологко жана урологко кайрылып биздин метод менен дарылансаңыздар болот. Саламатсызбы? Менин согончогум ооруйт, шпора дейт. Кандай жардам бере аласыздар? Бул эми шпора деген бул деген костная мозоль деп коет. Сиздин таманыңызда ошондой сөөктөн мозоль пайда болуп калган. Анын үчүн сиз өзүңүз эле үй шартында гимнастика жасасаңыз, ошол аркылуу эле айыксаңыз болот. Үйдөн эле. Аллергический жөтөлгө кандай дары ичсе жакшы болот жаш балага дейт. Аллергиялык жөтөлгө биз деген биринчи бизге келиңиз, биз бала менен таанышып көрүп, баланын жашын карап, анамнез топтоп, анан кийин дарылоо ыкмасын айтабыз. Бизде сон болгон метод бар, алар деген тазалоо методдору бар. Шахтага киргизебиз, бала менен келсеңиз, жана биздин витаминдик комплекстер менен биз балаңызга жардам беребиз. Гульсана, ассаламу алейкум. 12 жаштагы бала энурез менен ооруйт, кандай кылса болот дейт. Энурез деген бул эки себеби бар. Энурездин бул деген нейрогенный энурез деген бар, бул деген ошол баланын нерв системасы жабыркаганда. Жана эгерде балада эмеде бөйрөк жана табарсыгында дагы көйгөй болсо ошондой энурездин белгиси болот. Ошондуктан келиңиздер, биздин метод менен дагы аракет кылабыз. Энурез менен келген балдар жакшы жыйынтык алгандар бар. 3 күн, 5 күндөн кийин жыйынтык алгандар бар. Бир курс лечение алгандан кийин жыйынтык алгандар бар. Ошондуктан кайрылып келиңиздер бизге. Энурез менен бизде жыйынтык алгандарыбыз бар. Онкология боюнча жардам барбы? Дейт. Онкология боюнча бизге онкологический пациенттер албетте келет. Онкологиялык жардам бергенде биз өзүбүздүн жана айткандай эле ошол витаминдик комплекс деген витаминдик бомба деп айткан. Жана биздин пакет 1 деген ошол эң жакшы онкологиялык ооруга жакшы жардам алдын алуу жана дарылоо максатына болот. Ошол пакет 1дин составындагы кара зере мынакей ошол рак оорусунун ошол чоң душманы. Кара зеренин составындагы тимохинон деген зат, ушул зат рак клеткаларынын ДНК-сын ичинен бузуп, ичинен кургатып жок кылат. Идет самоуничтожение раковых клеток. Ошондуктан ушул черный тиминди, жана биз айткандай оливка майдын составындагы онкология каршы заттар бар. Ушулардын бардыгын чогуу чаран ичип, анан жанагы биз айткан холистикалык метод менен аракет кылсаңыз, Кудай буйрса иншаллах шифа табасыз деп ойлойм. Кизими йөтали камаяпты, сироп укол хам олди калмаяпты дейт.
кызыңыздын жөтөлү калбай жатса, анда шаарда болсо келиңиз. Ал эми Ошто болсоңуз, Оштон биз бир 20 күн ичинде барып калабыз, Кудай буйрса, ошондо дагы аракет кылабыз. Сиздин кызыңыздын иммундук системасы аябагандай түшүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан сиз биздин витаминдик комплекс аркылуу жана жанагы мен айткан туз шахтасындагы тазалануу аркасында дагы сизге жардам бере алсак болот. Неврозго жардам бере аласыздарбы дейт. Неврозго жардам беребиз. Дагы мен айткандай жанагы холистикалык ыкма деп, ошол рух менен денени чогуу алып, анан биздин дарылар аркылуу дагы жана биздин метод менен дагы жардам бере алабыз. Анан неврозго дагы жардам берүү үчүн биринчи өзүңүз аракет кылышыңыз керек албетте. Интернеттен негатив болгон маалыматтардан качыңыз. Дене гимнастикасына көңүл буруңуз, кыймыл аракетке, таза абага көбүрөөк чыгыңыздар. Позитив болгон маалыматтарды көбүрөөк алып, аракет кылышыңыз керек. Анан бизге кайрылсаңыз, биз дагы жардам беребиз. Саламатсызбы, эже? Денеме ар кандай угри сыяктуу жаралар чыга берет. Кожага дагы карайсыздарбы дейт. Албетте бизде бүт айтатпайм, бизде холистикалык ыкма деп, бизде дене менен чогуу рухту ар тараптан каралат, чогуу каралат. Бизде дерматолог, косметолог бар, врач. Сиздин көйгөйүңүзгө жардам берип, албетте жардам бере алат. Келиңиздер, кайрылыңыздар. Ассаламу алейкум, номериңизди кайталап коюңузчу дейт. Биздин клиниканын номери 0502 25 44 44 номерине телефон чалыңыздар. Биздин командабыз силерге жооп беребиз, суроолор болсо. Жана ошондой эле бизде акысыз дагы дарыларды жеткирүү бар. Кайсы витамин жетпейт экенин билиш үчүн кандай анализ тапшырыш керек дейт. Бул жерде мындайда, эгерде жаш бала болсо, анда биринчи же чоң адам болсо, бизге ошол пациентти биз көрүшүбүз керек. Аны карап көрүп, визуально карап көрүп туруп, анан кийин айтабыз да, мисалы үчүн жаш бала болсо, анын чачын карайбыз, боюнун өскөнүн карайбыз, терисин карайбыз. Анан ошо карап туруп айтабыз. Бирок анализдерди бергенде, мисалы үчүн канын жалпы анализин сөзсүз бериш керек, ферритинди бериш керек, витамин Д'ны бериш керек, алардын деңгээлин көрүш максатында, жана кандагы микроэлементтерди билүү максатында кальций, фосфор деген бар. Ошол анализдерди да карап көрүп, анан жана гормондорду да берип коюш керек. Ошондон анан толук канда бизге маалымат берет. Сахарга чорный тимин ичсе болобу дейт. Албетте, сахарга чорный тимин ичсеңиз болот. Анан сырткары сиз сахарын жебетке мынакей бизде хельба деген дагы жакшы болгон бизде витаминдик комплекс бар. Ушул хельбанын составындагы сапонин жана тригонолин деген заттар ошол кандагы глюкозаны нормага келтирет, жана инсулинди дагы өз калыбына иштеткенге болот, чоң жардам берет. Эже, менин оозум ойла берет, эмнеден койбогон дарыларым калбады дейт. Оозуңуздун ойлганы бул стоматит деп коет, бул деген иммундук системанын түшкөнүнүн белгиси. Жана ошондой эле бул деген вирустук дагы себеп болушу мүмкүн. Ошондуктан сиз деген эгерде оозуңуз ойла берсе, мынакей кысталхини деген бул вируска каршы биздин жакшы витаминибиз бар. Ушуну ичсеңиз, ошол иммундук системаны көтөрүү максатында жана сиздин жанагы ойлган оозуңузга дагы жардам бермекчи. Витилиганы дарыласа болобу дейт. Витилигага дарыласа болот. Мен мурдагы эфирде айтканмын, өзүмдүн практикамда мен мындай пока азыр көрө элекмин, бирок менин коллегаларым 6 айдан кийин жыйынтык көргөнбүз деп, 6 айдан кийин жакшы жыйынтык берген экен. Ошондуктан келиңиздер, жардам биздин команда, биздин компания жардам бергенге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум, балам кулагынан булак агат, хронический, кичинесинен. Азыр 18-ге чыкты, эмне жардам бересиз дейт. Эми сиздин сурооңузду мен толук кандай түшүнгөн жокмун, кулагынан булак агат деген түшүнгөн жокмун. Менимче кулагынан ириң агат окшойт, ириң агып, хронический отит бар окшойт. Ошондуктан демек баланын организминде бир ачак инфекция бар да, ошондуктан тазалоо керек.
18 жаштагы бала болсо албетте анда ачак инфекция бар. Баланы толук кандуу тазалаш керек. Андан сырткары бизде жанагы майлар бар. Ошо майлар аркылуу дагы мынакей капли бар бизде мисалы. Ошол каплинин дагы капли для носа деген бизде капли бар. Ошону сиз деген баланын мурдуна, анан баланын кулагына куйсаңыз, мурун аркылуу дагы, кулак аркылуу дагы өкөн октодо сообщение бар да, өкөн октосунда мындай өкөнү бириктирген бизде бир анатомиялык түзүлүш бар. Ошол ортодогу жолду тазалагандан кийин ошол жанагы ириң акпай калат. Бизде мынакей сонун болгон капли для носа бар. Ушуну мурунга жана кулакка тамшыруу зарыл. Пакет 1'de 3 ай içtim. Elhamdülillah жақсы, бирок баш оору пайда болуп турат. Башым айланат, баштын төбөсү кысылат дейт. Сиздин кан тамырларыңыз кысылып кеткен. Ошондуктан сиз деген хижамада алып койсоңуз аябагандай жакшы жардам берет. Анан пакет 1 менен чогуу сиз эгерде башыңыз ооруп жатса, сиз деген мында жанагы биздин мынакей хабурду ичип койсоңуз жакшы болот. Ушул хабур нерв системасына эң жакшы жардам берет. Ушуну ичиңиз. Анан хижама алып койсоңуз жакшы болот. Кан басымды өлчөп туруш керек. Кулак укпаган баланы дарыласа болобу? Сиздерде 16 жаш дейт. Эми бул тугулхостун алардын түрү бар да, 1-чи степень, 2-чи степень, 3-чү степень деп бөлүнөт. Анан эгерде степени бир аз өтүшүп кетсе, анда жардам берүүгө кыйын болуп калат. Анда деген алар деген хирургиялык гана жардамга муктаж болуп калат. Ошон үчүн бул жерде степендерин тактап сураш керек. Суранам, айтып кетиңизчи, непроходимостька жардам береби дейт. Непроходимость бул деген гинекологиялык көйгөй болгондуктан биринчи келиңиздер, анан сизди карап көрүп, байкап көрүп, анан кийин жардам беребиз. Курсагыма тытылганга окшогондор пайда болуп атат, эмне кылышым мүмкүн дейт. Өзү мындай дейм, айрыкча мындай адатта курсагы тытылган бул кош бойлуу аялдарда болот да. Кош бойлуу аялдарда тытылган болот. Ошол убакта биз мынакей мына урман деген бизде сонун болгон дары бар. Ушул урманды ичкенде ошол тытылгандарды ушул кетирет. А эгерде сиз кош бойлуу болбосоңуз, анда дерматологко келиңиз. Дерматолог дагы сизди карап көрүп, анан кийин жардам берет. Төшөккө сийип коет, 9 жаштагы бала дарыласа болобу дейт. Ал жөнүндө мен айтып кеттим. Бизде холистикалык ыкма бар. Холистикалык ыкма менен биз аракет кылабыз. Жыйынтык алгандар бар албетте. Ошондуктан келиңиздер, биздин метод менен аракет кылып көрөбүз. Эгерде сиздердин суроолоруңуздарга жооп берилбей калса, жана так маалымат алгыңыздар келсе, биздин телефонго байланышыңыздар. Биздин телефондун номери 0502 25 44 44 номерине кайрылып, өзүңүздөрдүн сурооңуздарга толук бойдон жооп алсаңыздар болот. Чорный тимин онкологияга энвордтугу жакшыбы же силердикиби дейт. Эми тандоо өзүңүздөрдөн. Тандоо өзүңүздөрдөн. Биз башкаларды мындай башкага туура эмес маалымат бере албайбыз. Тандоо өзүңүздөн. Бирок биздики бардыгы мындай дозасы дагы такталган, сапаты эң жакшы. Анан баасы боюнча бизге мындай доступный баа. Ошондуктан кайрылсаңыздар болот. Түшүнбөдүм сөзүңдү. Мен ичим төрөттөн кийин калган растяжка көп кантип кетирем дейт. Ошо жана айткандай эле, төрөттөн кийинки растяжкага жанагы урман деген дарын айтып атам, ушуну ичиңиздер. Ушул төрөттөн кийинки жел кабыз да кетирет, жана шишик болгондагы. Жана ошол растяжкалардагы өзүнүн калыбына келтирет. Мынакей бул менен чогуу, кунжут менен чогуу ичесиздер. Ашказан зарына болот дейт. Ашказан зарына болот. Кенжегүлдүн суроосу экен. Бул жерде сиздин ашказаныңыз зарына болсо, анда гастрит болушу мүмкүн, же болбосо ашказанда жарада болуп калышы мүмкүн. Сизде кандай бир обследование барбы, гастроскопиядан өттүңүзбү, ошолорду да тактап коюңуз.
Эгерде алар баары жакшы болуп, зарна болуп жатса, анда мүмкүн сизде бир тамак ашчактан көйгөй болуп атышы мүмкүн. Тамакка көңүл буруңуз. Анан бизде мындай ашказанга эң жакшы болгон дарыларыбыз бар, албетте. Келип кайрылыңыздар. Мынакей ашказанга, мынакей хельба деген биздин витаминдик комплекс ашказанга, ичек оолорго жакшы жардам берет. Ушундагы келип кайрылсаңыздар болот. Суроолорго эгерде жооп бере албай, үлгүрбөй калсак, анда сиздер мен жогоруда айткан номер боюнча 0502 25 44 44 номерлерине же болбосо Баха көчөсү мурдагы азыркы Садырбаева 369га кайрылыңыздар. Эже өзүңүзгө жолуксам дейм, аты жөнүңүздү айтыңызчы, сиз централдасызбы дейт. Ооба, биз өзүбүздүн централдык офисте, борбордук офисте иштейбиз. Келиңиздер, кайрылыңыздар. Ассаламу алейкум. Менин 5 жаштагы кызым чоң баладай болуп коңурук тартып жатат. Эмне себептен экенин аныктаса болобу дейт. 5 жаштагы балдарда буларда аденоиды болушу мүмкүн. Бул носоглоткада мурун менен ооздун ортосунда эт өсүп калышы мүмкүн. Ошондо дем алуу жолдору бузулат дагы, бала түндөсү ошол коңурук тартып храпит этип калат. Ошондуктан ошол көйгөй пайда болот. Келиңиздер, бизде жакшы лор врач бар. Лор врач карап көрүп, анан сиздин дартыңызга анан кийин өздөрү дарыларын жазып берет. Гастроэнтеролог барбы сиздерде дейт. Бизде терапевттер бар. Терапевтке келип кайрылыңыз. Гастроэнтеролог жок. Эпилепсияга кандай дарылар бар дейт. Эпилепсияга мен жана айткандай, ошол биздин пакет 1 менен чогуу, витаминдик комплекс менен чогуу. Бизде мынакей Хабур Рашада деген, Крес-салат деген дарыбыз бар. Ушул эпилепсияга эң жакшы жардам берет. Биз эпилепсияга ушул биздин метод менен иштеп, дарылап, эң жакшы жыйынтык алып, аларды мындай жакшы жыйынтыгына биз күбө болгонбуз. Ошондуктан кайрылыңыздар, жардам берсек биз абдан кубанычта болобуз. Онкологияга пакет 1 ичип жатабыз, 6 ай болуп жатат, дагы канча ичебиз дейт. Эгерде онкологиялык оорусунун анда степендери бар да, 1-чи, 2-чи, 3-чү деп, эгерде мындай 1-чи степень жаңы башталып калса, анда көпкө чейин ичиш керек. Өзү 6 ай болуп калса, анда дагы ичесиңер 1 жылга чейин ичсе болот, 2 жылга чейин ичсе болот. Себеби булардын баардыгы эч кандай зыяны жок, эч кандай организмге булардын тескери таасири жок. Ошондуктан үзбөй иче бериңиздер. Рахмат, Бактыгүл Асанбекова. Рахмат сиздерге, ыраазыбыз. Элдин ден соолугуна жардам бергениңиздерге дейт. Рахмат, Алла разы болсун. Биз элдин ден соолугуна кызмат кылууга даярбыз. Ошол менен бүгүнкү биздин суроолор абдан көп түшүп жатат. Урматтуу биздин катталуучулар, суроо абдан көп. Мен үлгүргөн жокмун. Көбүнчө мынакей гинекологиялык жактан бизге аябай суроо болуп жатат. Лор патология боюнча болуп жатат. Дерматология жактан болуп атат, тери оорусу боюнча. Бизде эң жакшы гинекологдор бар, 1 эмес 2 гинеколог бар. Бизде эң жакшы косметолог, дерматолог, врач бар. Бизде лор врачтар бар. Ошондуктан кайрылыңыздар. Анан сиздер менен дагы биз жакындан таанышып, жакшы жардам берүүгө аракет кылабыз. Анан суроолор болсо 502 25 44 44 номерине чалыңыздар. Бул жака жазыңыздар, номерлерди калтырыңыздар. Номерлердин баардыгын жоопсуз калбайт. Бизде команда иштеп жатат. Ар бириңиздерге биз өзүңүздөргө индивидуалдык чыгып жардам бергенге биз аракет кылабыз. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Суроолор болсо дагы жооп беребиз кийинкиде. Саламатта калыңыздар.